ТС Групп курулуш компаниясынын башкы директору Алмаз Тиленов кыз-келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча мелдеште алтын байгени багындырып, дүйнө чемпиону аталган Айсулуу Тыныбековага бир бөлмөлүү батир белек кылды. Ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу аны жеңиши менен куттуктап, төмөнкүлөрдү жазды. Үй бүлөмдүн атынан жана биздин курулуш компаниянын атынан сизге жаңы салынып жаткан Сулайман Тоо аттуу турак жайынан бир бөлмөлүү батир белекке берели деп чечтик. Дайым Кыргызстандын туусун бийик көтөрүп, жеңиштин үстүндө жүрүшүңүздү каалайбыз. Биздин куттуктообузду жана белегибизди кабыл алып коюңуз. Сиз Курманжан Датка, Таттыбүбү Турсунбаева, Бүбүсара Бейшеналиева жана башка Кыргыздын эң мыкты айымдардын катарына кирип, өчпөс из калтырдыңыз деп жазылат анын социалдык тармактагы билдирүүсүндө. Эскерте кетсек, Айсулуу Тыныбекова Нур Султан шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпиондугунда алтын байгенин тагынып алган. Ал финалдык беттеште болгариялык балбан кыз Мустафа Үсейин менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңип алган. Эскерте кетсек, Тыныбекова Кыргызстандын спорт тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпиондугун багындырган алгачкы спортчу.